Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Тузоор кесиптер долбоорубуздун теле берүүбүздүн алкагында бүгүн биз дал ушул өзүңүздөр көрүп тургандай ун кампасындабыз. Ун ташып иштегендер тууралуу, алардын жумушунун оорчулугу жана кызыкчылыгы тууралуу ачып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Кыргызстандын жергиликтүү жарандарынын көпчүлүгү базарда эмгектенип жан баккандар. Айрымдар соода сатыктын көзүн таап, соода менен алектенишсе, кээ бирлери араба түртүп, жүк ташып, айтоор ар бир адам өз турмушунун арабасын өзү түртүп, оор жана кара жумуш менен алектенгендер да арбын. Ал эми Насыр Үсеналиев 41 жашта. Ал Бишкек шаарынын туруктуу жашоочусу. Учурда базарлардын биринде ун ташып иштеп үй бүлөсүн багат. 10 жыл аралыгынан бери ушул жумушту аркалап, ак эмгек менен нан таап жеген каарманыбыздын күнү ушул базардагы кампадан башталып, кеч киргенге чейин талыкпай эмгектенүү менен өтөт. Канча жылдан бери иштейсиз? 41-демин азыр. 10 жылдан бери иштейм. Негизи эле ушу ун ташып, же болбосо башка жумуштарды кылып жан бакса болобу? Болот. Болбого бет го, баары болот да. Эми ар кандай иштегениге жараша болот берди. 500 сом табасың, 1000 сомго чейин табасың, ар кандай табасың. Үй бүлөм бар, 5 балам бар. Канчада келесиз? Эми эртең менен 6:30-7:00 келебиз. Ошо менен саат 5-6га чейин иштейбиз. Жок, бөлүшпөйбүз. Эми ар ким мерде келген ундарды түшүрүп беребиз. Берде байкелерге. Азыр бул ундарды каяктан алып келдиңиздер? Бул ундарды Токтогул көчөсүнөн машинадан алып келебиз. Азыр бияка кирип Складка жыйнап беребиз. Дал ушундай жүк ташыгандар күнүнө 500 сомдой акча табышат. Аз көрүнгөнү менен күнүмдүк турмушка жетерин айтат. Эми күнүгө 5-6 төн иштесең нормальный эле акча чыгат, 20 миңге жакын. Анан кийин 15-20 миң. Эми жумуштун баары эле оор да эми. Жеңил жумуш жок, оңой оокат жок. Ада эмгек менен иштейсиң. Кечке рун көтөрөсүң. Жыл бою ысык суукка карабастан өз ишин так аткара билген, жалкоолук деген эмне экендигин билбеген Насыр Үсеналиевди базар ичиндеги ун саткандардын көпчүлүгү жакшы жагынан таанышат. Ак пейил, боорукер жана элпек экендигин чогуу иштешкен эжелери дагы тастыкташты. Биз бул жерге иштегенибизге 20 жылдан ашып калды. Иштегенибиз ак эмгегибиз менен таап жейбиз ушул жерден. Ошо иштеп аткан балдардын баары тең ушул жерде өздөрүнүн ак мээнети менен таап иштешет. Канча жылдан бери оорлук кылбайт, эчтеке кылбайт, өздөрүнүн ак мээнети менен иштеп таап атышат. Анан айтып калбадыңызбы 20 жылдан бери иштейбиз деп? Анан 20 жыл аралыгында ар кандай жумушчуларды көрсөңүз керек. Жумушка тагын, жумушка так эмесин. Анан ошо Насыр байке кандай, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. 20 жылдан бери бул жерде далай балдар иштешти. Көптөгөн балдар иштеди. Таластан, Нарындан, Көлдөн, бардык жактан келип иштешти. Ошонун арасынан бүт баары тең эле жакшы эле иштеп беришти, жакшы иштеп эмгектерин табышты. Ушул жерде иштеп үйлүү болушту, үй бүлөлүү болушту. Баары тең өздөрүнүн иштеген ак эмгеги менен. Анан эми ушу Насырдын иштеген абдан жакшы. Өзү боорукер, ак пейилдүү, кең, өзү жакшы бала да, өзүбүзгө баарыбызга жагат. Ошол жерде иштеген балдардын баары эле жакшы, баары тең өздөрүнүн ак эмгеги менен иштешкен кичпейил жакшы балдар. Элпек так болушса керек, элпек баары тең
жумшасак жумшаган жагыбызга кетишет. Мурда көбүрөөк арак ичкен балдар бар болчу, азыр эми арак ичкен балдар азайды. Эми ушу арак жагында кичине тыйып, өкмөт арак жагын азайтып койсо абдан жакшы болот эле, ушу жаштардын өнүгүп өскөнүнө. Азыр арак ичкен балдар да аз, Ош базарда да мурдага караганда ичкендер аз болуп калды. Ушу арак жагын көбүрөөк көңүл буруп койсо өкмөт. Эми урлук кылганча, бейбаштык кылып тоногончо андан көрө мээнет кылып иштеген жакшы го. Мээнет кылып иштесең да бир аз тапкан акчаң да бирке жугумдуу болот да. Чечем мурдагы канча. Негизи эле азыр көпчүлүк жаштар ушу көпчүлүк жумушсуздуктун айынан миграцияга кетишет да. Балким сизде да ушундай пикирлер жаралбайбы? Мен эми барып эле иштеп келип жүргөм, азыр немеге байланыштуу, пандемияга байланыштуу акы кете албай атабыз да. Анан бул жумушту иштеп атабыз азыр. Кийимиңиз дагы аябай аппак болуп калыптыр. Күнүгө эле ушундай аппак болуп калабы? Ооба да, күнүгө эле унда иштегенден кийин аппак болот да. Тузу оор жана талыкпаган эмгекти күчтүү талап эткен бул жумушту аркалагандар ондоп, жүздөп, түгүл миңдеп саналат. Алардын ак эмгекчилдиги, эл менен иштеше билгендиги деги эле көпчүлүк жаштарга үлгү болот деген ойдобуз. Биоматериалды алуу өзүнчө түрүнө каршы көрсөтмөлөр бар.